Саламатсыздар, урматтуу радиогучулар. Кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосунда күндүн тартибинде программасы. Бүгүн жогорку кеңеште каралган маселелердин ичинде социалдык өнүктүрүү министрлигине тиешелүү болгон маселе да каралды. Тактай келгенде азыр шайлоочулар менен жолугушкан учурда эл өкүлдөрүнө көбүрөөк жолдогон суроолор ушул жөлөк пулдарга байланыштуу болуп атат. Эми ушул жөлөк пулду алуудан өз эрки менен баш тартып, жанагындай 100 миң, 200 миң сомдук каражаттарга ээ болууну каалагандар көбөйүп атабы, же бул аргасыздыктын амалы болуп атабы? Ушул максатта сиздердин оюңуздарды билүү үчүн студияга чакырып жаткан меймандарыбыз менен тааныштыра кетели. Жогорку кеңеш депутаты Элимбек Кубанычбеков, ошондой эле Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү, ошондой эле миграциялык саясаттагы тескеген биздин эмгек министри Жылдыз Болотова. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Рахмат. Сиз жогоруда белгилеп кеткендей, ушул биздин өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилеген мындай иш-чаралардын алкагында биз ушул 2022 жылдан тартып ушул социалдык контракттын негизинде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык жардам берүү жаңы долбоорду киргизип ишке ашырып келе жатабыз. 2 жыл аралыкта ушул 2022 жана 2023 жылы жалпысынан ушул 12.800 үй бүлө менен ушундай социалдык келишим түзүлдү. Бул үй бүлөлөргө кайтарымсыз 100 миң сом өлчөмүндө ушундай социалдык жардам берилди. Бул негизги максаты ушул үй бүлөлөр өздөрү оор акалдан чыгып бир кандай тедбир чакан иш баштап кетсе депчи. Ал эми ошол 12.800 үй бүлөнүн ичинен 80 үй бүлө мындай ийгиликтүү ишке ашыра ала калды бул долбоорду. Ар кандай себептер бар, форс-мажордуу учурлар дагы бар. Бул мисалы үчүн ошол Баткендин окуясына эле байланыштуу малдарын уурдап кеткен учурлар бар. Ал үй бүлөлөргө баягы атайын комиссия түзүлүп, кайрадан жөлөк пулун алып атышат. Ошону менен бирге мисалы үчүн айрым үй бүлөлөр бар. Бул иш долбоорду мен тилекке каршы ишке ашыра албайт экенмин, буга мен көзүм жетпейт экен депчи, же кандайдыр бир үй бүлөлүк бир абалына жараша ишке ашыра албай кайрадан 100 миң сомду кайтарып берген үй бүлөлөр бар. Ал үй бүлөлөр кайрадан жөлөк пул алууда. Ал эми ушул 2 жыл аралыкта бул долбоор өзүнүн мындай ийгиликтүүлүгүн көрсөтүп, быйылкы жылы ушул 23 миң үй бүлөгө атайын дагы республикалык бюджеттен акча каражат бөлүнгөн. Жалпысынан ушу 2 миллиарддан ашык каражат. Бүгүнкү күнү ушул 23 миң үй бүлө белгиленген квотадан 17 миң үй бүлө менен социалдык келишим түзүлдү. Бул маселе жогорку кеңеш жыйынына чыкканга чейин тармактык комитеттерден өтөт. Элимбек Кубанычбекович, ошондо айтылган сунуштардын канча пайызы эске алыныптыр? Рахмат. Негизинен биз комитетте бир топ өзүбүздүн суроо сунуштарыбызды бердик. Негизинен бүгүнкү күндө толук кандуу көпчүлүк сунушубуз эске алынып, парламентке чоң талкууга алынып чыгылып, көпчүлүк депутаттардын колдоосу менен бул мыйзам долбоору жактырылды. Негизи социалдык контракт боюнча айтсак, чындыгында бул өтө элибиз үчүн пайдалуу. Бүгүнкү жашоо шартта, бүгүнкү убакта замандын талабы десек да жаңылышпайбыз. Себеп дегенде ошол элибизди жакырчылыктан чыгаруунун дагы бир ыкмасы деп ойлойм да. Ошондуктан бул проект мен ойлойт элем, ошо азыр урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин туура жүргүзүп аткан саясаттын негизинде бир топ салыштырмалуу башында министр Аймоз айткандай 1200 дедиңизби? 1200 киши болсо бүгүнкү күндө 2800 болсо бүгүнкү күндө бир 20 миңден ашып отурат. Бул албетте ошо иштин эффективдүүлүгү, анан бүгүнкү күндөгү ошол муктаждык экенин далилдеп турат да. Анан ошол каражаттарды биз мен өзүм да жеке сунушум бердим эле. Ошо социалдык контрактты бөлүштүрүүдө критерийлерди туура тандап алсак, аймактарга багы тең пропорционалдуу элдин калктын санына жараша бөлүштүрсөк, ошо менен чогуу анан ошол контрактты алган жарандарыбыздын канчалык деңгээлде өздөштүрүшүн дагы өзүбүз биз мамлекет катары көмөктөшүп, контролдоп, алар менен багы
байма бай кызматташып турууну сунуштаганбыз. Бирок анын баары Кудайга шүгүр мына бүгүн эске алынып атат. Негизи дагы бунун баягы санын көбөйтсөк жакшы болот менимче. Бул жерде дагы депутаттардын айткан пикирине караганда ишкердик баштаган, бул чакан ишкердик түрүнөн алып аткан старттагы ошол учурда салык төлөө жагына келгенде буларга жеңилдик каралса деген пикирлер да айтылды окшойт. Биз депутаттар эми салык бирок баардыгына мыйзам бирдей иштейт. Ошондуктан бирок биз дагы сунушубузду бердик. Эми жаңыдан баштап аткан ишкерлерге жок дегенде баягы индивидуальный подход кылга, эми аларды баягы жок дегенде налогтун баардык түрүнөн эмес, жеңилдетилген 1-2 түрүнөн бошотуп берилсин өтүмдүк өкмөттөн, налоговый службадагычы. Бул боюнча мен толуктап койсом, албетте ушул 2 жыл аралыкта бул жаңы механизм өзүндөй жакшы жыйынтыктарын көрсөтүп, ошол себептен баягы мындан ары калкты жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү багытында активдүү иш-чаралар катары колдонсок болот экен деп ушул мыйзамдаштырып киргизели деп атабыз. Ал эми бул башында баягы саясий чечим болгондо ушул мындайча айтканда пилоттук түрдө көрөлү деп. Себеби Элимбек Кубанычбекович айтып кеткендей, биринчи жылы биз баардык район шаарларга 50дөн бирдей бергенбиз да. Ал эми 2023-жылдан баштап ошол калктын санына жараша жана ошондой эле ошол расмий каттоодо бизде аз камсыз болгон каттоодо турган үй бүлөлөрдүн санына жараша ошондой бөлүштүрүлгөн. Быйыл дагы ошондой, кийин дагы ошол принципти карманабыз. Ал эми ошол салык кодекс боюнча чынына белгилеп кеткенде бүгүнкү күнү ушул социалдык контракттын ишке ашыруучулары дээрлик пайызы бул айыл чарба багытында ишке ашырылып атат. Ал эми ошол айыл чарба өнүгүү максатында бүгүнкү күнү салык төлөшпөйт да. Бул жерде эми баягы соода саттыкта же кандайдыр бир кызмат көрсөтүү багытында иштеп жаткан социалдык контракт алуучулар көпчүлүгү ошол патентин иштеп жатышат. Жана ошондой эле жакынкы арада өкмөттүн токтому менен жобо бекитилип, бул дагы ошол биздин президентибиздин демилгесин алкагында жана Акылбек Үсенбековичтин чечимдери менен атайын ушул 2 жыл аралыкта ийгиликтүү ишке ашырган социалдык контракт алуучулар эгерде каалоочулар болсо 2 банкка кайрылып, элдик банкка жана айыл банкка кайрылып 200 000 сомду сууда катары алса болот. Бул мындайча айтканда, эгерде 100 000 сом кайтарымсыз акча болсо, ал эми 200 000 бул 3 жыл аралыкта кайтарып берет турган акча каражаты. Бул мындайча айтканда пайызсыз кредит. Бирок бул жерде дагы деле мамлекет биздин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ошол бизнести баштаган биздин жарандарга дагы деле жардам. Ушул пайыздык ставкасын банкка мамлекет төлөп берет да. Бүгүнкү депутаттар айткан пикирлердин арасында дагы айтты, мисалы үй бүлөнүн кирешесин эсептей келгенде 1000 сомдон ашып кетсе ала албай калып атат деп атышпайбы? Ошол көрсөткүчтү дагы жогорулатуунун мүмкүнчүлүктөрү болобу? Албетте, эми ал бул мурда деле баягы кез менен кепилденген кирешенин төмөнкү өлчөмү өзгөрүп көтөрүлүп турчу. Бирок биз деген баардык нерсени мына Элимбек Кубанычбеков да туура белгилеп кетип атат. Мындайча айтканда баардык регионго, айылдарга, райондорго кластердик мындай подход жасаш керек да. Анан бул жерде жалпы эле ушул биздин министрликке караштуу аймактык башкармалыктар, ошону менен бирге өз ара алдынча жергиликтүү бийлик, башка кызыктар тиешелүү мамлекеттик органдар дагы ошол ар бир үй бүлө менен иштеш керек. Буну көтөрүп койсо болот, бирок биз деген биринчи даректүүлүктү күчөтүп, ошол эмгек рыногуна алып чыгып иштей ала турган кудурети бар адамдардычы, андан кийин качандыр бир келсек болот, ушул кепилденген кирешенин төмөнкү өлчөмүн көтөрүп,
балким башка жөлөк пулдун түрү болот, азыр дагы иштешсекчи ошондо мындай көтөрсөк болот да. Бирок мына социалдык контракт программасын ишке ашырганда деле кыйла биздин жалпы эле көпчүлүктүн көзү ачылды. Биз үй бүлөлөрдү жөн эле ошол кепилденген киришин төмөнкү өлчөмүн көтөрүп, анан кийин үй бүлө жөлөк пулдун өлчөмүн көтөрүп коюп эле отура бербестен, биз деген биринчи кезекте эмгек рыногун алып чыгышыбыз керек, айрыкча кыз келиндерди да алып чыгышыбыз керек. Бул жагында бир эле баягы үй бүлөлөрдүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү эмес, бул жерде канча деген азыркы заманда канча деген терс таасирин көрсөткөн жакшы эмес кыймылдар да болуп калат. Эгерде биз ошол ар бир үй бүлөдөгү эмгекке жарамдуу курактагы мүчөсүн эмгек рыногуна алып чыгып иштетсек, биринчиден экономикалык мүмкүнчүлүктүн көтөрүлөт, экинчиден бул идеология жагынан дагы жакшы. Жалкоолуктун сазынан бир сөз менен айтканда сууруп чыгуу милдети турат алдыда. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиздер үчүн. Урматтуу радио угуучулар, өзүңүздөр кандай социалдык контракт түзүүдө алгачкы жыйынтыктар жөнүндө маалымат берип, студияда мейманда Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция саясаты боюнча министрликти жетектеген айым Жылдыз Болотова, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, социалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү Илимбек Кубанычбеков болду. Саламатта болуңуздар.